Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз файлдык система. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер файл деген эмне экенин түшүнөсүңөр, каталог жана каталогчалардын маанисин айта аласыңар, практикада жөнөкөй папкаларды түзүп, файлдарды жайгаштыра аласыңар. Файл бул компьютердин эсинде узак убакытка сакталуучу маалыматтар. Ал эми компьютердик файлдын аты эки бөлүктөн турат. Файлдын аталышы жана кеңейтилиши болот. Мисалы, мына жерде файлдын аталышы гүл, JPEG деген бул кеңейтилиши. Файлдын аталышын биз каалаган ат менен сактай алабыз. Мына жылдыз жаныбарлар биз мисалы сүрөт деп же 5-класс же 6-класс деп сактасак болот. Ал эми мына JPEG дегенди бул кайсыл программада түзсө ошол программа өзү сактап берет. Файлдын аты же кеңейтилиши бул башкалардын арасынан керектүү файлды табууга жардам берет. Файлдын кеңейтилиши деген эмне? Кеңейтилиши бул файлдын атынан кийин турган 3-4 тамгадан турган бөлүк, жана көрсөтүп кеткендей, ал файлдын кайсы түрдөгү маалымат экенин жана кайсы программа ачаарын көрсөтөт. Мисалы, сабак docs дегенди бул Word'тү ача алабыз, Word'дөгүлөр docs болуп сакталат. Ал эми сүрөттөр JPEG болуп сакталат. Мындай түрдө дагы, мындай түрдө дагы бар. Видеону биз MP4, музыканын эмеси MP3, мисалы Нурлан Насиптин Атакем деген ыры деген болсо Нурлан Насип Атакем деп туруп анан .mp3 болуп. PowerPoint'та жасалган презентациялар, булар PDF кеңейтилиши. Бул жерде кеңейтилиштер ушулар. Андан кийин каталог деген эмне, каталогча деген эмне, файлдык система деген эмне? Файлдар сактоо үчүн колдонулган папка бул каталог. Ал эми каталогча ошол каталогдун ичиндеги папкалар. Мен азыр бул жерде кантип файл түзөбүз, папка ачабыз, ошолорду көрсөтүп бергем. Көңүл буруп карайбыз. Bunu açsak bu pustay papka oldu. Yani bu mesela 5-класс konspekt degенди салабыз. 5-класс konspekt degенди салдык. 6-класс konspekt degенди салдык. 7-класс. Ушундай эле konspekt degенди салдык. Булар каталогчалар. Ал эми ушунун ичине киргенибизде бизде системасы деген Word'дө жасалган docs файл, bit жана byte деген PowerPoint'та жасалган PDF файл. Эми ушулар файлдык система, компьютердеги файлды каталогдо иреттеп сактаган жана башкарган система. Мисалы, биздин азыркы логика жана ой жүгүртүү деген бул docs файлыбыз кантип сакталган системасы. Документ дегендин ичинде конспекттер деген каталог бар. Анын ичинде 5-класс конспект деген каталогча бар. Анан ошо логика жана ой жүгүртүү деген docs файл бар. Эми мына кызыктуу дегенди өзүңөр окуп коюңуздар. Файл деген сөз биринчи жолу 1950-жылы колдонулган. Ал файл деген англис сөзүнөн алынган. Ушуну окуп кызыктуу маалымат катары эсиңерде сактап алгыла.